Өткөн жылы ушул 77-жылы туулгандар каражат топтоп эккен парк. Кудайга шүгүр жакшы болуп кетти. Мен отурган турабы. Ошондон канчасы, көптөп канчасы урда алды же өспөй калды. Жол урда алган жок ошол. Ураганы. Бета ура менен каза өткөн оперативный каза. 20 айга урат. Элдин ulu келет, элдин ulu. Алынча. Алма bir şey taşta olmadan. Şu biyakomuz mu? O çocuğa kol bu da. Moyno. Am. Özgür. Ben karmaktan özün taştayım. Ушундай немеси бар белемби? Ana o arpa ösüp çıksa kişine olsa da gölöke de. Sizlerge çok rahmat. Bultar sizlerin demirgenizler menен şunda göçөt oturup berdingizlerle bizde жоопкерчилик экесе болуп мына айланасын тоздук, долбоор жаздык, жергиликтүү бюджеттен, демечилерден накопительный решение кылдык. Эми сиздердин эмгегиңиздерди биз баалашыбыз керек. Башка поколениялардагы Кудай кааласа бул демилгенди алат деген ишеништебиз. 74-төр албаттыр, угуп атабыз. Biz dagı 72'ler поколениябызда жакшы biz top ойноп гана чектелип калып атабыз да. Мындай нерсени дагы Төрөбек Балбан атындагы, Төрөбек Аксакалдын атында эле я Кудай. Бир жагы караңыздар, биз тарыхты деле кайрадан эскерип жанданышына себеп болуп атабыз да. Төрөбек атабызды унутуп калгандар канча. Бирок ушул бактын берекеси менен ат эстелип калса, атабыздар да разы болуп Кудай кааласа. Ушундай болгондар көп чыкса рахмат. Калганыбыз өз тармагыбыздын Төрөбек Балбан болду. Кайсы тармакты иштесе, кийимдики сиз болуңуз. Бизнестики бул киши болсун. Жана башкалар. Рахмат анда. Рахмат сиздерге дагы. Эми Кудай буйрса мына быйыл багы биз эми галочка үчүн эмес, чында жыйынтык үчүн неге атабыз да. Мына жерде жыйынтык чыгып, кичине результат болуп, өсүү болуп деп. Мына быйыл дагы ошо канча-мынча курап калганын, жакшы өнбөй калганды толуктап берели деп мына атайын бурулуп отурабыз да. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү ишембиликти жакшы өткөзүп алыңыздар. Биз дагы жолго чыга берели. Ana bismillahi ve berekatullah ya Kuday. Agarsın, gögörsün. Uşu bul mamleket nesebinен emес. Bul balдар өздөрү каражат топтоп. Жолу бербейчи. Sizge estafette kılsak kандай olur 71'lergeçi? Özgöndük olur mu? Niye? Palpatine girdi. Tamam güzel. Tamam. Ya ağay bu gelgisele şamal. Güç part olur bile. Şu Ceti doğuşun en güçlü doğuşlar kaçtı doğuşlar? Domine doğu değil mi? Birinci, üçüncü, beşinci, anam, 8. çıkışları doğuşlar, güçlü doğuş. Kaysa sportta oynuyorsun abi. Ha? Kaysa sport. Mayanda oynuyorsun. Ayakta bitiyoruz. Üniversite. O bir pivotçudan da. Ozgun'un Rus var. 80. yıl tutuyorum. Assalamu alaikum. Hurmatly бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, журттан келген коноктор, бюджет депутаты Сүйүт Кадырбеков агабыз келип отурат. Районубуздун жетекчиси Дамир Садырбекович, андан сырткардагы Осмонун бизнес паркынын директору Ерлан Камал, андан сырткарда Карабулча району боюнча 1970-жылкы агаларыбыз жалпы келип отурушат. Эми баягы президентибиздин жашы мурас өнөктүгүн ишке ашыруу максатында бүгүн ошо Капчыгай өкмөтүнүн Сарыбек айында көчөттөгү иш-чарасын
сөздү районубуздун жетекчиси аким ушу Дамир Садырбекович сөз берпесе. Арби айылындагы 4 гектар жерди сунуштаганда мына бүгүнкү күндө 12 март болуп атат. Кар кетер менен ишти баштайлык деп азыр мына жашынакай иш-чаранын ачылышында турабыз. Жол кеңешинин депутаты Кадырбек сөз берпесе. Ассаламу алейкум. Урматтуу райондун башчысы, айыл өкмөтүнүн башчысы, урматтуу аксакалдар, бир туугандар. Жакшыдан бак калат дейт, жамандан жүрөккө так калат дейт. Эртеге кыямат кайын болорун билсең деле бак эгип кой деген. Бул бак эгиштин канчалык маанилүү экендигин айтып турат да. Ошон үчүн ушунча келгенибиз, убакыт короткондугубуз, малды, жанды курбанчылык кылгандыгыбыз, күч берип атканыбыз, булардын баары жөн кетпейт. Мунун сообу чексиз. Аксакалдар айтат го, курт кумурска көлөкөлөсө дагы, чымчык консо дагы, адамдар жесе дагы сообу тие берет деп. Эң сооптуу амал ушул жерди бергендерге чоң рахмат. Азыр көрүп турасыздар, такыр жер. Бир учур болсун, дүпүйгөн бак болсун. Кийинкилер ушуну эстеп ыратын көрсүн, биз дагы ыратын көрөлү. Ошентип отуруп бүт Кыргызстанды жашылдандыралы. Топуракты сакташтын жолу ошол экен, экологияны жакшыртыштын жолу ошол экен, туристтерди тартыштын жолу ошол экен, экономиканы өнүктүрүштүн жолу ошол экен. Ошон үчүн бул мекен бизге эле керек. Өткөн жылы мамлекет башчыбыз Жашыл мурас дегенди баштаган, Жогорку Кеңеш Жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алган. Бир адамдан 3 көчөт деп биз атайын демилге кылдык. Бабаң үчүн бирдек, өзүң үчүн бирдек, бала бакыраң үчүн бирдек деп. 7 миллион болсо, анын көпчүлүгү жаш балдар, алар үчүн дегеле. Колдон келген жардамды колго бош кылалы. Мына 77 жылы туулгандар Кыргызстан боюнча жакшы өрнөк баштады. Кыргызстан боюнча башка мындай демилге жок поколение арасында. Же волейбол өткөзөт, же улак чабат, же той кылат, же аш жешет. Ушул демилгени биз өткөзүп берип атабыз. Азыр дагы бир депутатыбыз бар. Эмил Токтошев деген 74 жылы туулуптур. Ошо кишиге өткөзүп бердик эстафетаны. Алда кылган атат Кыргызстан боюнча жайылтабыз Кудай буйрса. Кыргызстан эң жашыл өлкө болот. Кошуналарга карасаңыздар, чек арадан өткөндө Өзбекстан, Тажикстан жашыл, биздики ага жетпей атат да. Анан ошого бир өрнөк болуп берели, чоң рахмат. Бүгүн бир жактылып иштеп берели. Мына суу келип калыптыр. Бу да жөн келген жок. Канча менет ынтымактын акыбети. Ушунун да ыратын көргөндөр көп болсун. Кудайым бизге ден соолук берсин, Кыргызстаныбызды бакубат, берекелүү, жашыл, бактуу, токойлуу Кыргызстан кылсын. Салам алейкум. Урматтуу Сарыбе айылынын тургундары, урматтуу аким, урматтуу достор. Биз бүгүн аябай жакшы иш-чара өткөрүп атабыз. Себеби ушул 1977 жылы Каракулжа районунда туулган бардык жигиттер биздин досторубуз. Өзлөрү Кыргызстанда болбосо дагы чет мамлекетте жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн досторубуздун атынан дагы аябай чоң салымдар кошулду. Ошолорго дагы убакыттан пайдаланып, ыраазычылык билгизип коелу. Ya ayıl ökmetler var, kırık baş. Kaçın. Ayıl ökmetler. Buna ayıl ökmet. Bizden. Maşallah sana. Kripton деген алма. Kripton деген алма. Аябай жакшы. Өзүңөр билгендей копчукул кызыл түстөгү алма болот. Аябай пайдалуу, кымбат саткан. Түшүгү дагы мол болот. Урматтуу Жолдубай ажы менен эктик. Бул андан өтөт экен, көзү кичине колума мат салып. Жаман сон түштүңөр, мына кыргыздын баласы деп ушундай да. Ай рахмат. Мен өз колум менен коюп берейин. Эмгектен тапкан рахат деген ушул болот.